Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге тоюмдуу жана даамдуу болгон лаваш салатын жасалышы менен бөлүшөм. Алгач биз салатка керектүү нерселерди айтсам, 5 штук бадыраң, бышырылган кызыл сабиз жана 4 штук жумуртка, тойбоз колбасасы жана майонез, кетчуп, лаваштын өзү керек болот. Анын татымына жараша туз, мурч керектелет. Эң алгач бадырыңды алабыз, андан кийин экиге бөлүп, бадырыңды биринчи ушундай кылып бөлүп алып туруп, андан кийин соломка сыяктуу кылып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туура алабыз. Эгерде конокко десеңиздер, конокко кичине майдараак кылсаңыздар болот. Ал эми мен үйдөгүлөргө алган үчүн ушундай чоңураак кылып турадым. Андан кийин эле кызыл сабизди алабыз, бышырылган сабиз. Андан кийин аны дагы ушундай кылып бөлүктөргө бөлүп, соломка сыяктуу кылып, буну да ушундай кылып туурап алабыз. Айта кетейин дагы, конокторго болсо кичине жукараак аласыздар. Ал эми жумуртканын сарысын бөлөк кылып, агын бөлөк турайбыз. Сарысын болсо кийинчерээк салатка кошуп жиберебиз. Агын дагы бардыгындай эле соломка кылып туурап алабыз. Колбасаны биринчи тоголок кылып кесип, андан кийин гана соломка кылып туурайбыз. Бир чыныга майонезди, кетчупту, туз жана мурчту татымына жараша кылып салабыз дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Баарын даярдап алган соң лавашты жайып, соусту үстүнө тегиздеп жаябыз дагы. Андан соң бадыраңды, колбасаны, жумуртканы жайып алабыз. Ал эми жумуртканын сарысын болсо үстүнө себелеп жиберебиз. Бүткөн соң лавашты тоголоктойбуз. Холодильникке жарым саатка коюп турабыз. Тыныккан соң лавашты бөлүктөргө кесип, тарелкага салып, дасторконго кое берсек болот. Мынакей ушуну менен биздин даамдуу салатыбыз даяр болду. Бул менен гана конокторду тоссоңуздар дагы болот. Эч уятка калбайсыздар. Жана да өзүңүздөр жасап жесеңиздер аябай сонун болот. Ал эми каналга катталып, лайк басууну унутпаңыз.